Assalamu alaikum tuğanlar. Tınсыңарбы? Amansыңарбы? Efirde bölüşüp ketебиз. Бүгүнкү темабыз өзүңүздөр билгендей, акыркы күндөгү Кыргызстанда саясий маанайлар, саясий нерселер өтүп, нерселерди көрүп турабыз ушу акыркы күндөрүчү. Эми эфирде бөлүшүп кетсек туугандар, мындай туугандар, ачык, чындык сөздү айталы. Өзү бул нерсе болуш керек эле да, мыйзамсыз келип Садыр Жапаров отурушу керек эле. Эл билиш керек эле, эл көрүш керек чыныгы жүзүн. Себеби ошол малда мыйзамсыз келбегенде Садыр Жапаровду эл билбейт эле да, эми баягы кумтөр менен таанылып, ошо кумтөр менен калып кетет эле ошо боюнчачы. Эми чыныгы жүзүн көрдүм. Канча мына октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль болду. Мына 10 ай кетип атат туугандар. 10 ай кетип атат. 10 ай кетип атса туугандар, мына өзүңүздөр карап көрөсүздөр. 10 айда кылган нерселер. Мен ушуга түшүнбөйм, эмне кылды деген суроо жаратат элем да. Бул ушу келгенден бери 10 айда эмне иш кылды депчи. Бир көрүнүктүү иш кылдыбы деген суроо жаралат да туугандар. Бул кишини мен жамандап элем да, эми саясатын сындайм да менчи. Бул баягы жаңы келгенде мен бун башында эле айткам, бул алдап атат бизди депчи. Кумтөрдө алтын калбай калды дегенде эле ай болду деген ошондо эле бүткөн. Анан кийин Райым миллион камалат деген ошондо деле ишенген эмесмин. Бул ар сүйлөгөн сөзүнө ишене бербейм да бул кишининчи. Бул айта берет, кайта берет, айта берет, кайта берет. Мисалы бир эле мисал айтып кетсем, мына Москва шаарына келгенде, мына убактылуу иштеп жүргөн жарандарыбыз көп ушул жерде жан берип груз 200 болот эми жөнөтүш керек Кыргызстанга. Ошого мамлекеттин эсебинен кетет деп кеткен да. Ошондо да айткам, баягы жанында отургандар кол чабышкан. Жок, андай эмес, бул алдап атат, ишенбегиле деп мен канча буларга айттым да, элгечи. Айтып кеттим, элгечи. Бул алдап атат, силер бул популист сөз жөн эле, бул жөн эле сөз, бул иш аткарылбайт деп мен айттым да. Мына азыркыга чейин кайсы жараныбыз Кыргызстан ушул сыртта Россия жергесинде өлсө, кыргыз эли акча чогултуп, салам Гүлей жеңге, акча чогултуп, өзүбүз жардам берип жөнөтүп атабыз. Ошол эле мисалы, ошол эле бул киши 2015-жылы Талас элине кайрылып кеткен посту бар туугандар, жер үй боюнча мисалы. Ошол жер үйдү бербегиле экологический катастрофа болот деп. Анан өзү эмне кылды? 21-жылы Путин менен биргеликте ошо орус ишкерине берди ошол жерди мына туугандар. Чек ара маселеси боюнча туугандар, эми айтпай эле коеюн, чек ара маселеси деп жүрүп, кече 44 жараныбыздан бейгүнөө жараныбыз бейгүнөө өлүп кетти. Мына туугандар. Эми кылган иштерин айтып атам да туугандар, эми калпын айтып атам, калпын айтып кетип атам да сиздергечи. Эми боло турган иш болду. Эми мына 6-чы президент тандап атабыз, эми ушу президент тандашты үйрөнсөк да туугандар. Президент тандашты үйрөнсөк, анан кылган ишине жараша мамиле кылсак, ошого карап тандасак, тажрыйбасына, колунан келген ишине карап тандасак деген да. Азыркы учурда 1 килограмм сабиздин баасы 120 сом экен да, 120 сом. Адам башка азык түлүк продукциялары кымбатташы. Барган сайын биздин кыргыз байманаттар кыйналбайт, коррупционерлер, падкалимдер кыйналбайт. Кыйналганы эле биздин кыргыз эли, жөнөкөй катмар эл кыйналат туугандар. Мына бизге окшогон карапайым эли кыйналат. Себеби алайын десе, продукт алайын десе акча жок. Акчаны каяктан? Акча жок болду.
Bюджеттин тартылышы канчадагы дефицити бар экен туугандар. Мына экономика аркага эле кетип атат. Эми ал экономиканын эсинде эле түшүнбөсө керек ал Садыр Жапаров. Только ошо интрига менен ошо менен эле алек болуп атат да. Ошо менен эле алек болуп атат. Ошон үчүн мен айтып кетерим, эми баягы белди бек баягы ременди каттыраак тартып, эми даярдан кыла туугандар. Себеби буну мен эле айткан жокмун, ошол биздин министрлердин бирөөсү айтып кетти окшойт. Кыйынчылыктарын алдыда болот. Ачка калышыбыз мүмкүн деп ошо бир министр айтып кетти. Мен аны жакшы көрө албадым ким экенин. Анан ошону тепселеп ана сөгүп калышты көбүчө. Эми чынында чын айтыш керек туугандар. Өтө оор абал келет. Баягы 90-жылдар эсиңиздерде барбы, ким бар, ким жок. Баягы Загыранан жеп калбадык беле туугандар. Ошол учурга келет окшойт, барыпчы. Себеби жылыш жок. Бир нерсе кылайын десе акылы жетпейт. Же жанында кеңешчилер эми көрүп атабыз да, кечеги госсекретарга баягы ошол китебин жазып берген кишини госсекретарь, Садыр Жапаровдун китебин жазып берген адам госсекретарь кылыптыр да. Салам алага. Ошо адамды фантастикти, фантазия жөнүндө жазган китеп жазуучуну келип госсекретарь кылды. Бу жерде профессионалдарды баягы кадр маселеси дагы чоң маселе болуп атат да туугандар. Баягы нейтральный ошол Садыр Жапаровду колдогону же тажрыйбасы Öyle rahmat. Patriot bolsam, Kuda kalasa baram men. Kızalar bolu Kuda kalasa jakın arada barıp kalam. Oşo efirge jakın arada barıp efirge ошол Kırgızстандан тарта баштайм. Эми бул ал жөнүндө эмес мен сүйлөгөндөрүм. Бул азыр ошол мен да көп анализ кылып отурдум. Көп отуруп анализим чыгарып өзүмчө акылыбызга кирсе экен кыргыз эличи пээлибизди ондо сокпузда. Пээлибизди ондошубуз керек туугандар. Кичине анализ чыгарышты үйрөнүшүбүз керек туугандар. Анализ чыгарбасак мына азыр өзүңүздөр көрүп аткансыздар, ушу кыйынчылыкка барбайт элек. Ошол маалда убагында чыныгы лидерди тандабаганда ушундай нерсеге барбайт элек. Союздун баасы 120-га чыкпайт болчу. Азык түлүктүн баасы көтөрүлбөйт болчу. Баткендеги 44 жараныбыз бейгүнөө өлбөйт болчу. Чыныгымда таза инсанды алып келгенде президентке анализдеп, карап, туруп шайлаганыбызда ушундай нерсе болбойт. Ал жерде да көрүп да баягы бийликтин адамдары патхалимдер ошол жерде дагы эмне деп коет, бурмалап Садыр Жапаровга бийликти берип коюшту эми, бурмалап ошого ыйгарып коюшту, жеңиштичи. Самым деле ал жерде Садыр Жапаровдун бир шайлаган болсо бир 100 миңге 200 миңге жеткен адам шайлашы мүмкүн. Эми ашып кетсе ошончо. Реалдыкты караш керек да. А бул жерде ошол баягы биздин патхалимдер, бийликте отургандар бурмалап койду шайлоонучу. Эми акыры келип ошонун үзүрү, мындай айтканда, шайлоонун үзүрү мына кыргыз элине тийип атат да. Жөнөкөй карапайым элге тийип атат. Эми аларда эмне күнөө? Чынында ачык айтып, аларда эмне күнөө? Патхалимдер, жуликтер, мошенниктер, ушундай адамдар, коррупционерлер. Булар кыйналбайт. Кайсы бийлик келсе кыйналбайт. Ошо бийликтин арыгын чаба берет. Булар такыр кыйналбайт. Ошон үчүн мына карапайым элге кайрылып кетет эмне туугандар. Ошону тандаганда туура тандасаңыздар, мынтип кыйналбайт элек. Мына бизге окшогон мигранттар дагы мисалы сыртта жүрөбүз. Эмне үчүн биз ушул мигрант болуп сыртта жүрөбүз? Мына сыртта иштеп, себеби ушул бала чаканы бага үйгө акча салалы, ушул нерсени кылып алалы деп ушу сыртта жүрөт. Анан келип ушул жерге үйрөнүп калышты. Кетейин десе Кыргызстанга барсак иш жок, орун жумуш жок. Айлыктары 7-8 миң. Эми билбейм, ошо 7-8 миң менен бир ай бир адам жашай алабы ошо 7-8 миң. Эми бир үй бүлөдө бир адам иштеп калса, анын үй бүлөсүндө 5-6 баласы бар, 4 баласы бар. Ошондой да. Ошо 7-8 миң жетеби? Айлык ошо боюнча эле турат мисалы.
Айлыкты көтөрө турган кудурети деле, акылы деле жетпейт бул кишинин, сен билбейм. Бул кишинин мен мындай өзүмдүн жеке анализим чыгарып кетсем, бул кишинин ушу менен өтө окшойт. Ушу менен эле эптеп бирөөнү баягы популист нерселер менен черный пиар кылып бирөөнү камап, окшоштуруп, Райым Миллионго окшоп камап коюп, кайта чыгарып коюп, Райым Миллион акталып чыгып кетти. Ошондой эле суроого өтө окшойт. Ушундай эле ойлоп калдым бул кишининчи. Анан башкача билбейм, бул кишинин мындай Кыргызстанды алдыга жылдырып кетет деген деле ниет. Бул кишиден бир нерсени сурайт элем, ушул кишини алдабаса экен кыргыз элинчи, ушу алдабаса, ушу айткан сөзүнөн эле кайт, ушу алдабай эле чын сөзүн айтыш керек да. Бул кишиге ошон ана кылып кетет элем, совет кылып кетет элем, кеңешимде. Алдабаңыз биздичи, биз алдабаңыз. Биз алдасаңыз деле ишенбейбиз го. Анан туугандар, эми азыр токтой туруңуздар. Күзгө жакын мына светтин тарифи көтөрүлдү. Өзүңүздөр билесиздер, светтин тарифи 1 сом 9 тиынга чыкты. 77 тиын эле. Эсиңиздерде барбы? Ошону 1 сом 9 тиынга чыгарыптыр. Анан 1000 килобайт качан экен, ошонусу да ошондо уктум окшойт. Эми бул киши нарын жергесине барып эмне дедилер? Наргын жергесине биз мына лимитти 700 ошо 700дүк лимитти алып коебуз. Светтин басы ошо 77 тиын боюнча калат деген. Бул айткан сөзү менен кылган иши эки башка да. Ошон үчүн бул кишиге көп мен ишене бербейм. Ошон ойлону иш кылалы туугандар. Белди бекем бурайлы дагы кайдыгер карабайлы шайлоолорду, ошо ар бир шайлоодо жок дегенде кайдыгерге карабай барбай койбой, барып кимди шайласаң да барып шайлап кетиш керек. Себеби ошо шайлабаган адамдардын ордуна булар урдап ушул баягы бирөөлөргө берип коюп атат да. Добуштучу. Ошон үчүн мен ар бир жаранга кайрып кетем. Ушу шайлоо учурунда активдүү катышам. Граждандык позицияны көрсөт дегендей. Биз саясатка аралашпасак, саясат биз менен бизди аралаштырып атат да. Эми баягы эмне деп коет, кыргыз элинде сөз бар го. Башка мамлекеттердин элдери саясатка аралашпайт экен, себеби саякатта жүрөт экен. Эми жашоосу жакшы мамлекеттерде ошол элдери саякатта жүрөт экен да. Анан жашоосу ушундай биздикине окшогон болсо саясатка аралашып кетет экен. Анан кийин ушинтип аралашканга туура келет экен. Мен деле саясатка аралашатын оюм жок болчу. Эми аралашпайын десең, же булар бир ток чыгарбаса, мисалы да, эми көрүп атабыз, өзүңөрдүн сөзүңөрдө 30 жылдан бери, мына 31-жылда эле ошол өзгөрүш жок. Ошол эле нерсе болот. Ошол эле көч уланып келип атат. Жээнбековдун көчү мына Садыр Жапаров улап келип атат туугандар. Ошол эле өзгөрүш жок. Кыргыз элине бир жакшылык алып келген жок. Мындай жут ажоп калды, мыйзамсыз ажоп калды. Бул киши келгенден бери кыргыз элинде только аркага кымбатчылык, согуш, мына Баткендеги согуш, 3 күндүк согуш. Мына өзүңүздөр билесиңер, Бишкек шаарында 1 ай мурун Сепат мектебинин директору, ошол мектептердин чоңу да, мындай генеральный директорун урдап кетишти, мисалы. Ошону дагы эле таба элек да. Мен айттым эле, өзүм жеке айтып кеттим, ал киши уже Турцияда болсо керек, кечегенде Турцияга барганда Садыр абам подарка кылып жеткизип берсе керек деп айттым эле. Мен жеке оюм айттым эле да. Эми действительно кантип ошол кичинекей Бишкек шаарында, ошол Бишкек шаарында ошол кишини таппай калат деген ой кетет да. Кимдер кызыктар деген суроо берилет да ушу бийликке. Мына Азиз Батукаевди Атамбаев түрмөдөн чыгарып бергенде эсиңиздерде бар да, туура. Ошо акыры ошо Азиз Батукаевдин иши Атамбаевди түрмөдө кармап атат. Ошо иши боюнча. Эми мына Орхон Инандын иши боюнча Садыр Жапаров деле жоопко тартылып калышы мүмкүн. Себеби Садыр Жапаров ушул жерде өзү кошулган бир инсандардын бири, организованный болуп калышы мүмкүн. Себеби бул унчукпай отурат. Билет, бул киши билсе керек. Не Инан Орхон каякта экенин да билсе керек. Кантип эле билбесин. Билет да. Ошон үчүн мен айтып кетет элем, ошо Инан Орхонду
кийим уурдап, кийим жардам берип Турцияга алып чыгып кеткен болсо, ошол адамдар жоопкерчиликке тартылыш керек туугандар. Анан кайдыгер караган биздин МВДнын ошол министерствода жооп бериш керек. МВД, СМБ, бизде правоохранительный органдар бар да. Ошолор да жооп бериш керек туугандар. Эмне үчүн ушул адам дагы эле табыла элек? Эмне үчүн? Не себептен? Ошондой нерселер, көп нерселер болот да. Эми кымбатчылык бизде меселе, токтогула. Эми кымбатчылык бардык жерде болуп атат. Бирок биздегидей эмес да туугандар, биздегидей эмес да. Кымбатчылык бар, бирок булар мамлекетте, мына Россияда деле кымбат продукталардын баасы кымбат болот. Бирок бул Россияда айлыктын акча өлчөмү бизде 40 миң, 50 миң да. 40 миң, 50 миң болгон менен бул продукттардын баасы көтөрүлсө билинбейт туугандар. А бизде айлыктын өлчөмү 7 миң, 8 миң, 10 миң болуп атпайбы туугандар. Катуу билинет да бизде, туурабы? Өтө катуу билинет. Ошону бизди карай турган антимонополия деген ишканабыз бар, ошол организация. Ошо караса болот да, туурабы? Бирок ошол нерсе болгон туура мындай болуп калды да, ушул нерсе болуш керек. Мыйзамсыз келип отуруш керек, элдин сүйүүсү кайтыш керек. Кечээ эле жакында Жылдыз Жолдошова деген эжекебиздин сүйүүсү кайтты. Мелис Садыр Жапаровдун жанында жүргөн Мелис Аспеков деген бир жигитибиз бар эле, баягы Алдар Көсе жигити. Онун сүйүүсү кайтты. Мына Каныбек профессор Каныбек агабыз бар эле, ким эле? Осмоналиев деген, onun сүйүүсү кайтты. Азыр барган сайын көп адамдын сүйүүсү кайтат. Бул Садыр дегендер азыр сүйүүңөрдөн өтө катуу кайтасыңар. Эртең үйүңөргө күздөн баштап электр тогунун ошо свет боюнча тариф көтөрүлдү. Ошо боюнча келгенде анан көбүңөр сүйүүдөн кайтып, ушу свет тарифи боюнча убагында Бакиев ушунун айынан кеткен болчу бийликтенчи. Ошо эле тарых кайта эле кайталанып атат да туугандар. Ошол эле нерсе кайталанып ошол эле кайталанып атат. Эми сабак алып атканбыз да тарыктан. Сабак алсак тарыктан жакшы болот эле. Сабак алышыбыз керек туугандар. Сабак албасак, таза шайлы өткөзбөсөк, ушуга окшогон нерселер болот. Эмне ошол мисалы Садыр Жапаровдон, мисалы Садыр Жапаров 2 жолу түрмөдө отурду, мисалы, Бул кишинин баягы Инвестбанк Ыстыкөл банкынан $400 000 алып, кайтарбай койгонун мына Сегизбаев деген талапкер айтып чыкты эле. Баягы Жаныш Бакиевдин тоюна барган жерлерин сүрөттүнө чейин көрсөттү эле. Ошо боюнча алып чыгып дебатка чакырып эле келбей коюптур. Ошо боюнча азыр Сегизбаев, мен Сегизбаевдин тарапташы эмесмин, эми Сегизбаевдин азыр ошол боюнча түрмөдө отурат. Мисалы да, ошо боюнча түрмөдө, ошонун айткандары боюнча ошо азыр түрмөдө. Бир следствие жүрбөй атты, мисалы Сегизбаев боюнча нормальный. Буну кишини жөн эле кармап отурабы дейм да, бир эле Сегизбаев эмес, ошо эле Молдокматов. Молдокматов каматырганда эле жүйө жок болчу да. Аны эмне камады мен түшүнбөйм. Камай турганда эле жок, нерсе жок болчу Молдокматовду мисалы. Эркексиңби, мисалы ошол Садыр Жапаровду да, мисалы. Бул киши түрмөдө 2 жыл отуруп чыкты да. Биринчисинде 1,5 жыл отурду, кийинкисинде 11 жыл 6 ай срок берилген. Жогорку соттун өкүмү күчүндө калтырылган. Ошону бир түндө 6-октябрдан бери бир түндө актап коюп атпайбы? Частично актап коюп. Анан бул киши эми баягы шамалдын башы шамал болсо кымылдабайт дегенде бул кишини действительно көрдүк дейм, чыныгы жүзүн көрдүк. Мына азыр эл көрүп атат. Мисалы мен деле мурда эле көрүп элем, силер эми азыр көрүп атасыңар да чыныгы жүзүнчү.
Bул киши ушунчалык манипуляцияга үйрөнгөнгө элди алдаганды үйрөнүп калды. Бул ойлоп атат окшойт. Элди алдап дагы ушунча отуруп жүрө берем. Кече баягы черный пиар кылып, баягы экскаваторлы машиналарды ак үйдүн алдына койуп алып. Уят ол дешевый пиар деп коет да нерсеничи. Дешевый пиар деп коет ал нерсеничи. Эми бул киши ушинтип баягы ошол нарынга барган жергесинде ошол логистический центр курам деген жерине алганда ошол отурган көбү дежурлар. Автобусуна бир автобус салып жүргөн дежурлар отурат ошол жердечи. А жерде эл деле мына ошол жерде жашаган эл деле аз 1-2-3 лояльный болгондор эле болсо, мурда каршы болуп чыккандар быйыл жылы жок да, мисалы. Ушул логистический центр боюнча Садыр Жапаров өзү ошол мекенчилер өздөрү каршы болуп жүргөн убагындачы. Ким ишенет ошого? Өздөрү ушул мекенчилдер, азыркы мекенчил, мен мекенчил деп коем, мен ушу Садыр Жапаровдун тарапташтары. Ошолор өздөрү ушул логистический Жээнбеков логистический центрди ачам дегенде, ошолор өздөрү каршы болгон туганда. Эми азыр эмне кылган эми? Бул туура эмес да. Айткан сөзүнөн бул киши айта берет, кылган иши башка, айткан сөзү башка. Эми кандай серьезный эмес да. Серьезный мамиле. Мен бул кишиге айтып кетерим эле да. Бул кишиге айтып кетерим. Ошо сиз одан көрүп мына Садыр Жапаров мына Инан Орханды тапканга аракет кылыңыз, айтыңыз, приказ берсин, табышсын, каякта жүрөт экен. Молдокматты боштондук, Сегизбаевга боштондук, ошо ким саясий маанайда отургандар болсо баарынан боштондук тургандар. Себеби эми бул киши азыр популист сөздөрү менен баягы дешевый пиар менен азыр Асылбек Жээнбековду камады мисалы. Да 1-2 Бабановду камады болду. Эми бул мындай кандай десем, Асылбек Жээнбеков ким ишенет түрмөдө деген, СИЗОдо отурат деген ким ишенет? Мен ишенбейм мисалычы. Көрдүк да кечээне видеосуна, сотко келген видеосун керек болсо ошол СМБда иштеген оперлер эшигин ачып берип атат туугандар. Ким ишенет эми? Ошо БМВде отуруп кетип атат. Эч ким ишенбейт да туурабы? Эч ким ишенбейт. Ойлонуп, баягы ойлонгон оюңа жетпесең кыйын экен да. Ойлонуп акырын чыгарыш керек да. Бул киши деле эми кыргыз элине бир нерсе кылайын десем, эми акылы жетпесе, тажрыйба жок болсо, туура жаз, улам Ботуев. Туура жаз. Акылы жетпесе, ошондой эми тажрыйба жок, иштеки жок, кылайын десе деле мындай. Эми бул киши эми кандай десем, бул киши жыргалаңды жыргатпаган эми Кыргызстанды жыргата берө деген сөз да. Жыргалаңды жыргаткан эмес да, бул ошо жыргалаңда канча деген ошол шахтада иштеген үй бүлө ишсиз калып, ошо жыргалаңды банкрот кылып Кытайларга сатып берген. Эмнеге бул Кытайга жакын десе ошол себептен тууганда. Ошол туугандар. Эми белди бекем тургула. Мен ичибизде турган дакансаларга деле да, эми болсо айтайын, дакансалар биринчи ошондо өздөрү чыгат. Эртең күздө станциялар келет свет боюнча. Азыркы дакансалар өздөрү кыйкырып чыгат. Мен айтты дейсиң. Мына көп мына авторитеттүү адамдар, дейм айтканда, элге таанымал адам менен Жолдош эжекебиз, Каныбек агайыбыз уже сүйүүсүнөн кайткандан кийин эми эсептеп коелу. Ошон үчүн көп сүйүүсүнөн кайтат. Болду эми. Болбойт, мен башына айткам, бул киши иште албайт, колунан келбейт, иштекет десең жаман көрүшөт эле да. Мына мен эми чыныгы жүзүн өзүңүздөр көрдүңүздөр. Мен ошол 9 ай мурун, 10 ай мурун айтсам, мына 10 айдан кийин эми чыныгы мына жүзүн көрүп атасыңар өзүңөр. Мен ошо айтып келген сөздөрүмү мен тастыктап кеттим. Мен айткан сөздөрүм туура чыкты. Мисалы, иште албайт, колунан келбейт, тажрыйба жок. Акыл эмне керек буга? Кичине деген физкульт көзү болсо, эми планшет менен жүрсө, планшет менен окуп жүрсө, кече деле мисалы баягы бүтүрүүчүлөрдүн ошол жыйынында отуруп планшет менен окуп берүүдө кичине деген
өзүнүн ошончо нерсе болду. Türmede de okup kişine kitap okup koysa bulat da ki türmede de kişine kitapları okup orus tilinde başka tilinde okup koysa kitap okusa kişine meyesine bir nese kamtılatla da öz жүрегинен айтат болчу. Кантип ошол кишиде söz словарь аздыгы söz словарь болуш керек да бул кишиде туурабы? Камтылыш керек да бирнерсе эми чоң эле кишиде мейликтен ашып калды. Анан бул аз келгенсем эл кыйналып атат эми. Продукция кымбат. Эл мына мен мисалы Кыргызстандан чыгып мен тааныш билиштерим айтып атат. Өтө кыйналды дейт. Айыл жергесинде айрыкча айыл жергесинде жашагандар өтө кыйналды дейт. Өтө кыйналып жашап атат дейт. Мына келип атпайбы мына? Келип атат. Кыйналып аткандары келип атат. Бул киши алып кетип калган баардыгы билген. Мен айрыкча мен сиздерге айтып кеткем ошо 10 ай муну элечи. Эми билбейм эмне, ошо көргүлүктүү көрүшүбүз керек эле ошол. Мына не деп коет? Баш дебесе кол менен путтун ошончо ойлонуп анализ чыгарсак, ошентип ойлоносун отуруп алып, активдүү болсок, саясатка аралашкыла, жаштар, айрыкча жаштар аралашкыла, акты ак деп, караны кара деп, бирөөнүн акысын жебегиле. Бул ушул мамлекетке ушул кемчонтойлор келип алып, эми таш балкасын чыгарды, ботокосун чыгарды. Эми жаңы келген бийлик деле эртең келгенде жаңы келген бийлик ушулардын айынан азыр кемчонтойлордун айынан. Эми булар бир жолу боткосун чыгарды, атала кылып боткосун чыгарып койду. Эми булардын ишин түздөгөндө буга да канча деген убакыт кетет. Жаңы келген бийликчи. Ошол туугандар. Белди бекем бул дагы эми эмне кылабыз эми? Көрүшүбүз керек эле, ушул нерсени көрүш керек эле. Мына мен ушул нерсени силер көрүп мен сүйүнүп атам. Мисалы ушу адамдын чыныгы жүзүн мына ачыкка чыкты. Бул киши лидер эмес. Бул киши президент ажо эмес, мыйзамсыз деп койдум, туурабы? Ташиевде ана деп кал, Германияда жүрөт дейт го, билбейм, баягы ден соолугуна байланыштуу дейт. Ого деле көп ишене бербейбиз. Эми баягы кустуруу деп, баягы өздөрү кустуризация деп, кустуруп атабыз эле кустурду. Ошо кустурган акчалар каяка кетип атат, кайсы счетко кетип атат, кимден канча кустур, отчет деген отчетный жок да, эчтеке жок туганда. Кустуруп атат, мындай болот да. Урууну каракчы тоноптур деген сөздүн маанисин түшүнөсүңүз да? Урууну каракчы тоноптур. Ошондой эле болот. Урууларды каракчылар тоноп атат да, мындай ачык эле айтайынчы. Бу Кыргыз элине бунун пайдасы деле жок турганда. Булар эми менин өзүмдүн жеке оюм да, чөнтөктөрүн уруп атат. Мен ошентип ойлоп атам да, эми ошо чөнтөктөрүн уруп атат. Ошол эле. Чөнтөккө эле кетип атат. Кыргыз элине бир пайдасы тийбейт булардынчы. Кыргыз элине пайда тие турган болсо мындай кымбатчылык болбойт болчу. Эми көрүп атпайбыз дейм. Азыр сабиздин баасы, майдын баасы 5 литри 800 ге чыгып туурабы? 800 эми элестетип көргүлө. 800 ге 5 литр май 800 ге алсаң, 1000 сом менен базарга түшсөң, 1000 сом менен базарга түшсөң, ошол болот экен да, 1 килограмм эт алат экенсиң, 1 литр май алат экенсиң, сабиз 1 килограмм. Анан пияз алат экенсиң да, ошол 1000 сом менен үйдө отуруп алып 1000 сомго бир аш жеткенсиң да. Ошол туугандар, эми ал нерсе боюнча билбейт экенмин, кайсы экскаватор эмне боюнча келген экскаваторлор, КамАЗдар билбейт экенмин. Бирок бир жерден грант келди окшойт. Ошол бир помощь келди. Бир нерсе каяктан да келди да, аны эч ким уккан жок да, ким бергени да айтылган жок. Бизде банда мына сайтка кирсең деле эч ким деле каяктан келген эч ким деле айта элек. Ушул боюнча мен уга элекмин, каяктан келди бул.
Kaysa akça geldi. Kim jardam berdi? Bilmem azı MCS'e girip karab ko'raman, может MCS'te жазылганdır. Bir mamlaket grant bergendir, может qarızga bergendir, же bir bank bergendir. Эми түшүнүш кыйын буларгачы. Бакыт aka, siz bilseniz gerek аны, же bilmeysizби? Эми өзүбүз мына жаштар, мен мына лидерлерге кайрылып кетет элем да. Оппозициянын лидерин, азыркы бийликке оппозициянын лидерин. Ушу бириксеңер. Биригип туруп, мына эртеңки парламентский шайлоону туугандар. Биригип туруп, ошол парламентте эле трибунада чыгып эле урбасаңар, буларды утпасаңар. Onda bu yerde Sadır Japarov'un meneti деле жок экен. Sadır Japarov каякта жүрөт эле 2016-жылы. Европада качып жүрөт болчу да. Москвада качып жүргөн кези да онда. Bu yerde Sadır Japarov'un meneti деле жок экен. Эми билбейм, ар түрдүү болушу мүмкүн, эми айтыш кыйын. Ошол саясий лидерлерге кайрып кетет элем. Ар партия мына оппозициянын лидерлерин кайрып биригиш керек туугандар. Биригип туруп, мына окшогон кем чонтойлор бийликке келбеш үчүн акылы тайкылар. Эми булар акылы жетпей эткенде, булардын акылы мен билбейм, булар тайкылы билбейм кандай. Кантип бул адамды башка мамлекетке, мисалы Sadır Japarov'ду планшет кармап алып, бул адамды бир жерге уборщик кылып деле албайт болчу да. Себеби өз ичиндеги жүрөгүндө сөзүн наизусть айта албатса, анан аз келгенче түрмөдө отуруп чыккан адам болсо, биздеги түрмөдө отурган адамдарды ишке ала бербейт. Мисалы, судимиси бар адамды ишке албайт, мисалы. Соттолгондугу адамды кайерге ишке алат эле, мен билбейм, алган жерлерде. Бул киши дагы өзү жакшы адамдыр, бирок ички дүйнөмдө өзү жакшы адамдыр. Анан саясаттагы орду жок экен да. Саясатта саясатчы боло албай кыдай эмес. Бул адам ошо заправщик болуп, ошо бензин сатып жүрүшкөн, ошо бензин сатып жүрүш керек да. Бул кишичи саясатка аралаштырбачы. Биригиш керек ошо. Мен ошол оппозициянын лидерлерине биригиш керек туугандар. Бирикпесек, мына бирикпесе бирден камап, өзүнө окшотот го. Өзү деле түрмөдө отуруп чыкпады беле зек болуп. Эми өзүнө окшотуп атпайбы, көрүп атпайсыңарбы? Чын. Мен бул кишиге ушу бензин эле сатып жүрө берсе экен, ошо болсо кичине кыргыз элине жардам тебе эле демне бензин сатып, кичине бензин арзандап кала беле. Мына бензиндин басы деле 53 сомго чыгыптыр. Уят де. 53 сомго чыгыптыр. Уят болот де. Эми билем ошол мен эмне дегеним, эми ошол күзгө оппозиция лидерлер бириккиле. Эми өзүңүздөр көрөт атсаңар да, Кыргызстандын эгемендүүлүгүн сактап, кыргыз мамлекетин сактап кала десек, буга окшогон акылы тайкы кем чонтойлорду бийликке вообще жакындатпаш керек экен да. Мына булардын акылы тайкы эмес, булар еще баягы эмне деп коет, алдар көсү, алдамчы экен да. Буларды бийликтин бир чекесине да койбошубуз керек да, мындайлардычы, алдамчылардычы. Же ушул саясатта жүргөндөрдүн баардыгы эле ушундай алдамчы болуп калат, быгыдай ойлоп калам да. Ошто 54-55ке чыгыптырбы, Чатак. Эми көргүлүктү эми көрөбүз да туугандар. Көргүлүктү алдыда туугандар. Эртең мына күзгө жакын, эми күздө да кичине баягы жыйын терим болуп кичине болушуна, кыш, жаз дегендей да. Ошол учурларда бизде өтө кыйынчылык болуп калышы мүмкүн туугандар. Туура айтасың, ошол бүтүн Кыргызстан партиясына биригиш керек баардык лидерлер. Ошо бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери менен Адахан Кимсанбаевдин алдында биригип туруп, эртеңки парламенттик шайлоодо жеңишке ээ болуп, парламентке келип, парламентте трибунада чыгып алып ушу
баягы кемчонтойлорду, деграданттарды, анау акылы тайкыларды ошол жерде отуруп алып, акылдуу сөздөр менен трибунада айтканда чабыш керек да буларды. Сөз мененчи, акылдуу сөздөр мененчи. Ошол. Жок, мындай болот туугандар. Бунусунда туугандар, кокус бийлик алмаша турган болсо, мисалы да, кокус бийлик алмашып кете турган болсо, бир эле лидер бар туугандар. Бир эле лидер бар, ошо киши болот. Мен ошол өзүм оюм да, ошол киши болот Кудай кааласа. Ошол киши келет, анан Кыргызстан өнүгүү жолуна түшөт туугандар. Мына окшогон аферист, мошенниктер бир жакындабайт. Азыркы мына паткалимдер жүрөт го, мына азыркы паткалимдер. Мына паткалимдер жүрбөйбү азыркы? Ошонун баардыгы жок болот. Баардыгы түрмөгө кетет. Ичип жеген баардыгы түрмөгө барат туугандар. Биз баягы мынандай болот да туугандар. Ол киши келсе мынандай популист, баягы дешевый пиар менен занятие этпейт ал киши. Ал киши келсе чыныгы камалат. Мына ошо азыркы пиар кылып, Бабановду камашып, Асылбекти камашып атпайбы? Дешевый пиар кылып, андай болбойт. Чыныгы камоо болот. Азыр эми булар камап туруп, анан акчасын алып кое берип атпайбы? Андай нерсе болбойт туугандар. Жаңы келген адам президент эми Кудай кааласа иншалла болуп калса ошол киши. Мына окшогон нерселер болбойт. Дешевый пиар болбойт туугандар. Ошол киши келип калса да. Эмне дейм эми? Кудай кааласа ошо күзгө даярданып көргөлө ошо оппозицияны бириктиринге чакырып кетем. Лидерлерин. Эми бар да, акылы жайында, элге иштейм деген, жок дегенде алдабаган адам болсо, элди алдабаган. Жа Бабановдун эрки, Бабановду көрдүк го да, Бабановдун коркоктугун көрдүк. Бабановдун Садыр Жапаровго экөө окшош экен да, коркоктугучу. Экөө окшоштугу, коркок. Себеби 2017-жылы жеңилип калып Жээнбековдон качып кетпеди беле. Жээнбековдон коркуп камап коет деп. Мына Садыр Жапаров менен Бабановдун ынасы окшош экен. Коркоктугу окшош экен. Кечеги коркоктугун мен Садыр Жапаровдун качан билип калдым. Коркоктугу бул баягы дебаттарга келбегенде, анан Баткендеги 44 жаранын бир күнү өлбөдү беле. Ошондо коркоктугу мен ошондо сездим бул кишиничи. Коркок экен депчи. Ошондо сезип калдым бул коркок адам экенинчи. Эми элестетип көргүлө. Балдарың өлтүрүп атса үй бүлөдө эми бир үй бүлөдө балдарың өлтүрсөң сен карап отурсаң коркоктугуң болобу? Коркок да. Неге кыргыз эли эч качан акылдуу билимди шайлайт Кудай кааласа? Шайлайт, эмнеге шайлай албасын? Шайлайт. Бека, Кудай кааласа шайлайт. Эл азыр акылына кирет жакында, айтып атпаймынбы? Жакында акылына кире баштайт. Көрүп атасың, сүйүүсүнөн кайтырып атат го, сүйүүсүнөн секирип салып ташып кетти. Мына мисалы Кудай кааласа Лило кириптир, Лило. Нана фейк, дагы бир фейк кириптир, ана фейктер кириптир, жакшы. Ошол туугандар, ошол күзгө Кудай кааласа даярдангыла. Билет. Ар бир саясатчы азыр билет. Кокус ошол адам келип кала турган болсо, кустурбайт, тудурат. Ошону айтып коеюн. Тудурат, жөн эле тудурат. Билет аныча. Ошон үчүн коркушат. Ошол адам келип калса, ошондой болушун аябай коркушат. Бизде эми көрүп атасыңар да, баягы анекдотто Американын президенти, анан Россиянын президенти, анан Кыргызстандын президенти жолугуп калыптыр да. Обама, анан Путин, анан Атамбаев жолугуп калыптыр, анан сүйлөшүп кетип атат, анан Обама мактанып калат экен да, менин элим
ай сайын 8.000-10.000 долларга чейин айлык алышат. Жыл сайын 2 жолу дем алып келишет деп мактанып калат экен. Анан Путин айтат экен, менин элим 2.000-3.000 доллар айлык алышат. Жыл сайын бир сезондо барып дем алып кел. Атамбаев отуруп Атамбаев да мактанып калат экен да. Мен элим дептир. Өзү 100 доллар алат дептир. Бирок жыл сайын 2 жол той өткөзөт. 2 жолдан той өткөзөт. Бирок акчаны каяктан алганын мен билбейм дептир да. Ошондой болуп атат тургандар. Бизде ошол сиңишип калганда баягы коррупция бизде өтө кеңири тарап кеткенби дейсиң. Көбү фундаменттен өлгөн да тургандар. Ошо бийликке келген адам бизде ошол байганы келет окшойт, көбү ошентип болуп калды тургандар. Бийликке келген адам ошо чөнтөгүн ошо толтурганы келет экен деп ойлоп калдым менчи. Эптеп эле ошо бийликке келсе чөнтөгүн толтуруп анан катса же ошентип ойлоп калдым меничи. Мен көп ошентип ойлоп калдым көп нерсеничи. Ошентип ойлоп калдык туугандар. Эми Кыргызстандын тагдыры өзүбүздүн колубузда туугандар. Себеби биз ошол Кыргызстан мамлекеттин жараны катары эми аз сыртта жүрөбүз да көбүбүз. Бул кайсы бийлик келбесин, Исака, кайсы бийлик келбесин, эми азыр КТРКны эч ким деле көрбөй калды туугандар. Азыр деген мына Facebook, YouTube, ошондой маалыматты табам десем, ошондой нерселер көп кызык болуп турат. Мисалы азыр мамлекеттик ошол телевиденияларды эч ким деле көрбөй калды көбүчө. Эми кайсы бийлик келбесин ошондойлор болот экен да, кайсы бийлик келбесин ошол КТРКга ошо деп. Бизде деген мындай экен туугандар. Мына бизде парламентский деп башкаруу болуп келип жүрбөдү беле. Ошол маалда депутаттар, мисалы азыркы депутаттар өз милдетин аткара албай коюшту да, буларчы коркуп, өзүнүн бизнесинен коркуп, ошондой болуп калды. Богзаттын абалы кандай болуп калды билбейм, жүрсө керек ол. Ага кызык деле жок. Бала мененчи. Эми ол жүгүндү үчүн ошо Садыр Жапаров. Ал бала өзү ошол Садыр Жапаровдун кудалары болуп кетет туугандар. Туган ошо куда болуп кетеби ошондой. Ошон үчүн ошону жолдоп ошол Садыр Жапаров через Айгүл жеңебиз аркылуу айлык алып ошол Садыр Жапаровдун колдоп келет да. Бул деле жакында сүйүүсүнөн кайтат. Бул деле жакында абасы кетейин деген сүйүүсүнөн булар да тез эле кайтып кетишет. Сүйүүсүнөн көп эле кайтып атпайбы. Эми сенин оюңда Кубаныч ал, сенин оюңда. Сен деле чык да. Сен чыгып, сен өзүң айт, сен деле айт да. Сен деле жарандык позицияны көрсөт да. Паткалим болгонун чеги да болот да мисалы. Мисалы мен Садыр Жапаровду президент катары тааныган эмесмин. Мен үчүн ал мыйзамсыз ажоо. Мен үчүн ал түрмөдө отурган адам, мисалы, соттолгон адам. Мен мисалы кайсы жерге барбай мен onu акыретке чейин айттым мисалы. Айтып келгем, айта берем. Мен корко турган жерим жок. Мисалы мен Садыр Жапаров мен тааныбайм деле мисалы. Просто мен мындай айта турган сөзүм саясатта кылган кемчиликтерин сындайм менчи ошол эле. Бул кишинин саясатта кетирген кемчиликтерин эле сындап коем, болду ошол эле. Ал кийинки жооп берет турган бул өзүнүн башында жеке башы менен жооп берет да бул. Бул ойлоп атат да бул киши. А бул не түрмөгө отурса деле өзүнүн родной хатасына барат да эми бул не үйрөнүп калган да түрмөдө отуруп. Амнеси бар экен. Бул түрмөгө барса деле ошол жашоосу ошо менен уланат, мунуку кызыгы деле жок. Болушу мүмкүн Исака, ошондой жеткизсек болот. Эми бул бийликте эмес. Исака бул бийликте эмес. Бул бийлик жүдөмүш бийлик болуп калды да. Өтө эле жүдөмүш бийлик болуп калды. Эми жок да, ол Кубаныч макталбайт да, кайсы нерсесине мактайт Кубаныч. Макталбайт да Кубаныч мисалы.
Авасының кылган иштерин несине мактайт? Айтып калачы, не үчүн мактайт? Мен билбейм. Мен мындай көргүлүктүү, мындай көзгө көрүнүп турган иш кылганын мага эсептеп бергилен дейм да, ушу. Мына мекенчилерге, ата журтчуларга мына абаңардын кылган ишин мындай эсептеп бергилечи, мен көрөйүн мына. Макул кылган иши болсо мен көрүнүктү, мен базарный дейм, айтам, о, молодец деп айтам. Жок да ошол көргүлүктүү ишин көрсөтө элек да бул киши. Айтып атпаймынбы? Бул киши ошол дешевый пиар менен эле жүрөт деп атпаймынбы? Бул киши канча айттым? Бул киши ошол баягы бир автобус дүжүрү бар, фейктери бар. Ошо менен эле жүрөт азырчы. Ошо бунун жашоосучу. Бул эл менен деле кызыгы жок. Не болот? Буга кызыгы деле жок болсо керек азырчы. Азыркы учурда. Ошо. Азыр булар мас туугандар, мындай. Баягы не деп коет? Бийликке мас маалы. Көзү туман басып калган маалы. Рахмат, Асележа, рахмат. Булар ошо малда азыр бийликте көзү май басып, мас маалы. Ойлоп атат 15 жыл башкарабыз деп. 15 жыл деп мактанып жүрүшөт. 15 жыл эмес, эртең эмне болуп кеткенин эч ким билбейт деп турабы. Эртең эмне болуп кетет? Эч ким билбейт. Ошон үчүн эми бүгүн, может күздө кетип калабы, айтыш кыйын да. Может эртең кетип калабы. Эми себеби көп да туугандар, эч ким деле билген эмес да. Жээнбек 3 жыл отурат, анан кетет деген эч ким билген эмес да, туурабы? Эч ким билген эмес. Ооба, ошол TikTok, Instagram'da отурат да. Ооба, сиз айткандай эсеке. Көрбөгөндүн көргөнү курусун болуп атат да, буларчы азырчы ошондой. Эмне, эл ошол. Эл 30 жыл кандай кыйналса, дагы эле кыйналып берет. 31-жыл деле ошондой кыйналат ошол турганда. 30 жыл кандай кыйналып келсе, 31-жыл деле ошол. Айырмасы жок. Баягы Жээнбековдун көчөсү ууланып кетип атат ошол. Айырмасы же Соке менен Сакенин айырмасы тууганда. Соке кичине инсап турак экен, кичине азыраак алдайт эле. Бул өтө эле көп алдап коет экен да. Өтө эле көп алдап коет экен. Аферист деген намга конуп калдыбы? Ошол кыргыз элин даярдангыл эми ошол даярданыш ошол башка айлаңар жок. Рахмат, эжеке, рахмат. Антеже, рахмат. Даярдангыл ошо күзгө даярдык көрүш керек ошол туугандар. Күзгө даярдык ошо парламенттик шайлоодо апайсын деле биригип туруп жеңишти алыш керек да, анан ошо парламент. Эми парламентке өткөнү менен деле ал жерде деле чечиш кыйын. Парламентке өткөн учурда деле мисалы көп нерсени чечиш кыйыныраак. Качан гана өзү биз бир Кудайдан тиленишибиз керек, инсаптуураак, алдабаган, таза инсан келсе экен президенттикке депчи. Ниетти да өзгөртүшүбүз керек да туугандар. Ниетти да өзгөртүшүбүз керек. Ниетти өзгөртүп ошондой боло берет. Мейли туугандар, мен эфирди аяктайын туугандар. Дагы эфирге керем. Саламатта калыңыздар.